Assalamu alaikum, hurmatly біздің YouTube каналыбызды көрүүчү мекендештер. Biz Жалал Абад областы Аксы район ооруканасына келдик. Ошол жерден аппендицит деп чыгарып берди анализди. Эртең Кудай буйрса операция болобуз. Азырынча медайымдардын, врачтардын бизге болгон мамилеси азырынча жакшы. Дагы сиздер менен бөлүшүп турабыз. Assalamu alaikum, hurmatly біздің YouTube каналыбызды көрүүчү мекендештер, агалар, энелер, жалпы көрөрмандар. Кудайга миң мерте шүгүрлөр болсун, дагы ырыскы берип, өмүр берип, ден соолук берип, сиздер менен ушул түз эфирибизден жупуну каналыбыздан жолугушуп турганыма чексиз шүгүрлөр айтып турам туугандар. Бүгүн спортту экинчи орунга коюп, биринчи ден соолук маселеси боюнча сүйлөшкүм келип атат сиздер менен. Анткени бүгүнкү күндө биздин коомчулукта технология заманын түшүнүп, технология мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып, эл, блогерлер, активисттер, эл өзү ойгонуп, коомчулуктагы болуп аткан проблеманы бийликке жеткирип, эл өзү бийликке жардам берип атат десем адашпасам керек. Анын ичинде мен кесиптештерим, блогерлер жана журналист досторум иши кылса, коом үчүн эл дагы биригип, блогерлер да биригип, журналисттер да биригип, мамлекетке колунан келишинче жардам кылып атабыз. Бийлигибизге колубуздан келишинче коррупцияны ачып берип атабыз, көрсөтүп берип атабыз, чечимин алар гана берет. Биз билбейбиз. Биз болгон окуяны чагылдырып гана беребиз, чечимин, өкүмүн алар гана берет. Бийлик ээлери мыйзам чегинде укуктук бааларын алар гана берет. Биз укуктук баа бере албайбыз. Биз элдин көйгөйүн көргөнүбүздү, билгенибизди, реалдуулукту гана чагылдырып бере алабыз. Болду. Өзүбүздүн чегарабыз бар, өзүбүздүн мыйзамыбыз бар, андан тышкары иш кыла албайбыз туугандар. Ушуну туура түшүнүш керек. Бүгүн медицина тармагындагы болгон окуяларды сиздер менен бөлүшөйүн. Ушул быйыл 2023 жыл бир аз ден соолугум начарлап, сообществодагы койгон элем сүрөттү, дуа кылып коюңуздар деп. Кудайга шүгүр, менин акыма көптөгөн диндеш бир туугандарым дуа кылып, менен ооруканада, больницада жатсам дагы барып кабар алган досторум, жора жолдошторуман жараткан Кудай ыраазы болсун, бир туугандарыман жараткан Кудай ыраазы болсун. Иши кылса, 2023 жыл 8 август күнү, мына 8 сентябрда турабыз. Мындан бир ай мурда мен Аксы больницасында операция болуп калдым туугандар. Аппендис сокручей болуп калыптыр. Нурдин деген врач бар экен ошол жерде, аябай жакшы мамиле кылды, жакшы карады, бардык врачтар, бардык ошол медайымдар колунан келишинче бизге жакшы мамиле кылып берди. Мен ушуну көрдүм. Көзүм менен көрдүм. Кудайга шүгүр. Бардык жерде эле, бардык больницада эле коррупция толуп, ташып кетип аткан жери жок экен, бардык эле мыйзам чегинде иш кылып аткандарын да көрдүк туугандар. Муну да айтышыбыз керек. Урматтуу туугандар, 8 август күнү мен Аксы ооруканасына бардым. Ошол жерде Нурдин, ошол жердеги башкы дарыгер колунан келишинче карап, өзү операция кылып, ошол жерде жакшы мамиле кылып, бир тыйын коррупция кылган жок. Бир тыйын коррупция кылган жок. Бардыгы мыйзам чегинде. Үлүш жерлерибиздеги налогторду төлөп койгон экенбиз, мамлекеттен жеңилдик болуп, биз жеңилдик каралып, 800 канча сом эле акча төлөп жатканыма. Жакшы мамиленин негизинде биз ошол жерден жараткан Кудай шифа берип, жакшы болуп чыгып кеттик. Мунусуна Кудайга шүгүр, жана ошол Нурдин врачка, акебизге чоң ыраазычылык билдирем. Аллах ыраазы болсун. Муну да айтышыбыз керек туугандар. Эми бул жакшы жагы. Эми минус жагын дагы айта кетпесек болбойт. Анткени тыйындын эки жагы бар. Мактай берсек дагы болбойт, пакта кое берген дагы болбойт. Кемчилик жагын дагы
туура эмес кылып аткан мамилелерин дагы айтып кетишибиз. Бул биздин калыс элге кылып аткан кызматыбыз болуш керек туугандар. Мен ошол жерде операция болуп жатып калдым. Досторум, Омка досум мени спорт мейкинде чогуу үзөңгүлөш болуп жүргөн досум, Кама досум, атактуу Абдыкадыр Палбандын баласы Замир акебиз барып кабар алып турду. Бир туугандарым кабар алып атты, жора жолдошторум, досторум кабар алып атты. Келе албагандары телефон аркылуу чалып кабар алып атты. Каналымдын астынан дуа кылып атты. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Аллах ыраазы болсун баарыңыздардан. Рахмат. Өмүрүңүздөр узун болсун. Эч бир пенде оорубасын. Мен ушуну Кудайдан сурайм. Эч бир пенде ошо больницага түшүп, операция болуп, ооруп барып калгандар да шифа табып, жакшы болуп чыгып кетсин, кайра барбасын туугандар. Мен ушуну айткым келет. Эми кемчилик жагы бизде ушундай сөз бар туугандар. Кыргызга амал тийбезин деген сөз бар. Бул акыйкатта, бул бар нерсе. Анткени ошо Аксы ооруканасында, Борбордук ооруканасында жанагы пол жууп, туалет жууп, идиш аяк жууп, бала чакасын багып иштеп аткан эжелер бар да, эми чоң кары эжелер бар. Аларды эми мен мындай видеого тартып, элге жүзүн көрсөткөндөн уялдым ачыгын айтканда. Бала чакасын багып пенсияга жетип калган аксакал энелер, эжелер бар экен да. Бирок ошолор главврачтын ролун алып алыптыр туугандар. Тихий час деп коет экен, тихий час убагында биз эз алышыбыз керек да. Биз балнойлорду бүгүнкү медицина тармагында иштеп аткан туугандар ар бир колуна түшкөн балнойго, ооруп аткан адамга жакшы мамиле кылыш керек. Биринчи очередде жакшы мамиле кылыш керек туугандар. Жакшы сүйлөсөң жылан, жылуу сүйлөсөң жылан ининен чыгат деген кыргызда сөз бар да. Бул сөздүн түбүндө чоң маани бар, тоодой болгон. Муну да түшүнүш керек. Жылуу мамиле кылып, жакшы мамиле кылсаң, ооруп аткан адам да сагайып кетет. Анткени анын психологиясы жакшы жака бурмаланат. Психологияда ушундай жазылган туугандар. Ошондуктан урматтуу көрөрмандар, урматтуу туугандар, урматтуу медицина тармагында кызмат кылып аткан уборца болобу, врач болобу, главврач болобу, жөнөкөй иши кылса медицина тармагында кызмат кылып аткан менин бир туугандарым, мени туура түшүнүңүздөр. Ушул Аксы ооруканасындагы уборцаларыңыздарды жакшыраак мамиле кылышка үйрөтүп коюңуздар же тарбиялап коюңуздар, сураныч. Анткени алар главврачтын ролун алып алыптыр деген себеби тихий час учурунда эшикти такылдатып кирип, бизден уруксат сурабастан кирип барып, уктап аткан, ооруп аткан, операция болгон, оор операция болуп калгандар бар, катуу температура болуп ооруп аткандар бар. Иши кылса ооруп аткан адамдардын уйкусун бузат экен. Анан бир туугандарыбыз барып көргөнү барып калса, алардын тамагын карап турат экен. Кээде ошо жерде ночной болгон врачтар өзүнчө экен, смена алмашып турат экен. Иши кылса мен бир видеону силерге коем. Ошо жердеги мен ушул операция болуп, жаныма батпай ооруп, көзүмө эч нерсе көрүнбөй турганда бир укол сайып коюңчу, ооруу басып турганга десем, өзүм дубалдарды кармап басып чыгып барып сурансам, анан кийин мынага сайып койчу дейт. Мына ушундай мамилени да көрдүк туугандар. Атак мени операция кылып караган Нурдин врачка Алла разы болсун, рахмат, эркек экес. Мына ушундай кызмат кылың элиңизге, ишиңизге ийгилик. Бала чакаңыздын өмүрүн көрүң, сыйын көрүң, урматын көрүң. Элиңизге калыс кызмат кыла бериң, рахмат. Атак алар кеткенден кийин жанагы сменде тургандар ошол мамилесин бир аз оңдоп койсун, сураныч. Главврач ушул видеону көрүп коюңуздар. Мен ушул видеону жөнөтөм силерге. Жана бүтүндөй элге чыгарам. Уборцалар главврачтын ролун алып алып, жана көргөнү келген адамдарды киргизбестен, алар менен урушуп, талашып, кээде ошо балнойлорго келген тамактарды дагы суранып, жегендери бар экен уборцалардын, жана ошо жердеги сменде турган врач медайымдардын. Балнойлорго келген тамактарды да сурап жегендери бар экен. Мамлекет силерге эшек такалап, айлыгыңарды көтөрүп берип атабы? Айлыгыбыз көтөрүлүп атат, мугалимдердики пенсия көтөрүлдү, анан доктурлардыкы көтөрүлдү, андай мындай деп пактаны коюп, шилекеңер акча паткалимчилик кыласыңар мамлекетке.
А мамлекет көтөрүп койсо дагы больнойлордун тамагын сурап, аларга туура эмес мамиле кылып, уборсаң дагы главврач боло берет экен, башкаң дагы өзүнчө кыйын экен, иши кыза мындай жакшы мамиле кылыш деген нерсе жокпу? Мен ушуну көзүм менен көрдүм туугандарды. Эгер далилдеп бер десе видеолор бар. Могу тамак сурап атканда, балдарды чыгарып атканда мен видеого тартып койгом. Мынакей көрүп койгула. Мына экранын алдына коем. Силерден сураныч, урматтуу медицина тармагындагылар. Саламаттык сактоо министрлиги көзүңү ач дагы карап кой шуну. Мен ушундай талап кылам. Мен мына жумшак сүйлөп пакта койгонду билбейм. Ачык эле айтканды жакшы көрөм. Медицина тармагында уборсалар больнойлорго, кирип келип аткан адамдарга, көргөнү келгендерге жакшы мамиле кылышты үйрөтүп койгула. Жана медайымдарга дагы. Акчасы барды жакшы мамиле кылат экен да. Акчасы жок бир бейбечара биз го өзүбүздүн укугубузду билебиз. Мыйзам талаасында өзүбүздүн укугубузду талап кылып жашап атабыз. Кудайга шүгүр. Таладан барып кой багып барып түшүп калгандарчы. Аларды эмне жетим козго окшоп чекеге бөлүп коесуңар. Биринчи орунда туугандар, медицина тармагында ооруп барган адамдарга, больнойлорго жакшы мамиле кылып, алардын оюн, максатын, ниетин жакшы жака бурушту үйрөтүш керек экен. Ушу кемчиликти көрдүм туугандар. Мен дагы Кудай буйрса өзүбүздүн райондогу жана айылдагы айыл чөлкөмүндөгү болуп аткан окуяларды дагы сиздер менен бөлүшөм. Аксы больницасындагы болгон окуялар ушулар туугандар. Көрүңүздөр, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, жана сөгүнүп, сагынып, тарбия көрбөгөнүңөрдү комментарийден мага жазбай эле койгула. Тарбия көрбөй калганыңарды комментарийден билдирбей эле койгула. Өзүңөрдүн жакшы оюңарды жазып, жана бизге сунуштарды айткыла. Биз Кудай буйрса мына сагайып, алхамдулилла, Кудайым шифа берди, жакшы болуп келатабыз. Дагы айылыбыздагы, районубуздагы, обласыбыздагы болуп аткан көйгөйлөрдү сиздер менен бөлүшкөнгө даярмын. Жана сиздерге чагылдырып бергенге даярмын иншалла. Мына ошондой туугандар. Медицина тармагы бир чети коррупцияда, паракорчулуктан коркуп, жашырынып, акча алышып жүрүшөт. Көрүп атабыз, аларды дагы бір күн чыгарабыз. Бирок мурдагыдай ачык болбой калыптыр. Мурдагыдай ачык алып, ачык сүйлөгөндөн коркушуп калыптыр да. Анткени мыйзам иштеп баштады. Тартип орноп баштады. Мына ошол. Бирок мамлекет силерге айлыкты бекеринен берип аткан жок. Ушул элдин эсебинен, салыктардан бардыгын жыйнап отуруп Акылбек Жапаров. Ушулардын эсебинен силердин айлыгыңарды элдин эсебинен көбөйтүп берип атат. Ошол айлыгыңарды актагыла дагы ооруп аткандарга, ооруп жаткандарга, уктап аткандардын уйкусун бузбастан көргөнү баргандарды жакшы мамиле кылып, жакшы кабыл алып, жана больнойлорго жакшы мамиле кылып, аларды ошо жерден мындай өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып чыгарып койбостон, оңдоп, оюн, ниетин оңдоп, жакшы мамиле кылып узатып чыгарып койгонуңуздар эң сонун болот. Урматтуу медицина тармагында иштеген мед айымдар жана акалар, энелер, жалпы менин бир туугандарым. Баарыбыз бир тууганбыз, кыргыз, баарыбыз мусулманбыз. Мусулманчылыкта да жакшы мамиле кылсаң, баары жакшы болот дейт. Мыйзамда да жакшы мамиле кылсаң, баары жакшы болот. Мынакей, жакшы мамиле кылсаңар, ооруп аткандардын дагы ниети, ою бурулат да жакшы жака, алардын дагы ооруп аткан нерсеси эзинен чыгып, тезирээк сагайганга аракет болот экен. Медицина тармагында ушундай кемчиликтерди биз Аксы борбордук больницасында, ооруканасында ушул нерселерге күбө болдук, урматтуу көрөрмандар. Дагы биз Кудай буйрса өзүбүздүн айылыбыздагы болуп аткан коррупция, районубузда болуп аткан шалаакылык мамилелер, мамлекеттик мекемелерде болуп аткан шалаакылыктарды бүтүндөй айыл өкмөттөр, акимдердин кылып аткан иштерин сиздерге чагылдырып бергенге даярмын иншалла. Кийинки эфирлерден көрүшкүнчө баарыңыздар оорубаңыздар. Кудай таала баарыңыздарга ден соолук берсин, элибиз тынч болсун, сак саламат болойлу, жакшылыктардын үстүндө сиздер менен көрүшүп жүрүштү баарыбызга насип этсин. Жараткан Кудай эли журтубузга, дүйнө жүзүнө тынчтык берсин. Ошол туугандар.